Кыргызстанда белгилүү блогерлер, аудиториясы чоң адамдар жүздөп саналат. Бирок кээде алар жанамалаган адамдар же компаниялар элдин капчыгын каккан учурлар кездешет. Бүгүнкү чыгарылышта белгилүү адамдардын коом алдындагы жоопкерчилиги туурасында сөз кылабыз. Алдыда түрдүү 9 учурду түзмектейбиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Алдамчылыкка айыпталган Ак Үй KG кооперативи. Ак Үй KG аттуу турак жай кооперативине ишенип, жүздөгөн мигранттар үй алууга чогулткан каражатын салган. Бирок жарандар акчаларын кайтарып ала албай, турак жайсыз калышкан. Жабырлануучулар 2 жылдан бери укук коргоо органдарына кайрылып келгени менен соттук иш жылбай атканын айтышкан. Айыпталуучуга издөө жарыяланып, алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Жалко. Ак Үй KG деген кооператив бар. Ошол жактан 10 жылга рассрочка алса болот. 10 жыл? Булар келтирет колону. Унаа одалаган Улук Жумаев менен Омка. Улук Жумаев аттуу блогер лотерея өнөтмөкчү болуп, аудиторияга 500 сомдон баштап билеттерди саткан. Катталуучулардын айрымдары акча которгондон кийин блоктолгон. Ал эми Жумаевдин унаа өнөткөнү тууралуу маалыматы жалган болуп чыккан. Бул тууралуу унааны утту делген жарандын бир тууган агасы Чекит медиага айтып берген. Мындан тышкары финансы көзөмөл кызматы мындай лотереяларды ойнотуу мыйзамсыз экенин маалымдаган. Эске салсак, Улук Жумаев менен катар Омка аттуу блогер дагы автоунаа ойнотом деп элден акча чогулткан. Тамашоочулардын тасмасына демирчи болгон М-Строй Групп. М-Строй Групп компаниясы 2018-2020 жылдары Көкжар плюс аттуу турак жай комплексин куруп берүүнү убадалап, 250ден ашык үй бүлөдөн болжол менен 3-4 миллион доллар чогулткан. Бирок курулуш толук бүткөн эмес. 5 үйдүн ордуна болгону 2 гана курулган. Жабырлануучулар курулуш токтогон жерге боз үй тегип, коомчулукка мүдөөсүн жеткирген. Мындан тышкары президентке дагы кайрылуу жазышкан. Ал эми компаниянын директору Медетбек Бегимбаев Октябрь райондук соттун чечими менен 12 жылга эркинен ажыратылганы маалымдалган. М-Строй Групп компаниясынын белгилүү тамашоочулар Жеңиш Майрамбек уулу, Бакыт Османканов, Самат Эркинбеков жана Кубаныч Курманбеков активдүү жарнамалап турган. Ансар кооперативин элге тааныткандар. Бул маданияттын мыкты кызматкери Айнура Салахидинова. Инстаграмда 1 миллион 300 миң катталуучусу бар ырчы Ансар Групп кооперативин жарнамалган. Ал эми бул болсо 2,5 миллион катталуучусу бар Айзада Жамгырчиева. Ансар кооперативинин ишмердүүлүгүн элге жайылтуу акциясы социалдык тармактарда активдүү өткөн. Ырчы кыз Сайкал Кабылова, блогер Азирет Осмонов, шоумен жана тамада Аман Ибраев, ырчы жана музыкант Төлөгөн Мамыров, кыргыз музыкасына багытталган алдыңкы медиа платформасы Сола медианын иш-чараларды уюштуруучу жана алып баруучу Кылым Исаковдагы кооперативди элге таанытууга салымын кошкон. Өз кезегинде алып баруучу Азирет Осмонов BBC-ге берген маегинде жарнама берүүчүлөрдүн кандай максатты көздөшөрүн алдын ала билүү кыйын деп билдирген. 2022 жылдын октябрь айында аталган кооперативдин үстүнөн 59 адам арызданып, милицияга кайрылган. Келтирилген зыян дээрлик 64 миллион сом деп бааланган. Милиция жабырлануучулардын арасында кооперативге 5 миллион сомдон ашык акча төккөн жарандар бар экенин маалымдаган. Жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок Ансар Групптун жетекчилиги кооперативдер жөнүндө мыйзам менен иштеп жатканын Азаттыкка билдирип, доомат койгондор кооперативдин ички тартибине көнбөгөн мүчөлөр деп билдирген. Антсе да Ансар Групп кооперативинин Инстаграмдагы баракчасы 2022 жылдан тарта жаңыланган эмес. Ихсанды кимдер жарнамалаган? 2020 жылдан тарта жарандарга жеткиликтүү шарттар менен батир алууну сунуштаган Ихсан кооперативи эсиңизде болсо керек. 2022 жылы анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу ири көлөмдөгү каржылык мыйзам бузуу фактылары ачыкталган. Расмий маалымат калайык, Ихсандан 700дөн ашуун адам жабыркап, материалдык чыгым 700 миллион сомду чапчыган. Аны жарнамалгандардын сап башында белгилүү дин алымы Садыбакас Ажы Доолов турган. Бардык шарттарды түзүп берген, бир сөз менен айтканда демеушілік кылган азыр Кыргызстан. Кийин айрым жабырлануучулар Садыбакас Ажы Дооловго ишенип, кооперативге акча салганын маалымдаган. Ихсанды жарнамалагандардын арасында таалим-тарбия, адеп-ахлак жана исламий билим берүү тармагында белгилүү устаза Өктөм Абдувалиева дагы бар. Эске салсак, Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева 10 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланган.
Учурда Бекмурзаева жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтөп жатат. Рустам Жапаровдун атын жамган Ашар. Ушул жылдын апрель айында Ашар коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Каныбек уулу Алиакбар камалганы маалымдалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, ал Кыргызстандын президенти жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчасын алдамчылык жолу менен алып жүргөн. Расмий маалыматта 600дөн ашык адамдан 150 миллион сомго жакын акча чогултуп алгандыгы айтылган. Алдамчылыкка айыпталган жаранга ачык колдоо көрсөткөн инфлюенсерлердин арасында актер жана режиссер Азамат Арыков, Төкмө Акын Нурсултан Малдыбаев, ал эми өз аянтчасын берген 7 канал жана Серип ТВ сыяктуу медиалар бар экенин буга чейин Медиа Хабтын журналисттери айтып чыккан. Казинону жарнамалаган блогерлер. Буга чейин журналисттер бир канча блогерлер онлайн казинону жарнамалаганын айтып чыккан. Алардын арасында Нуриза Бектурова, Медер Нуркадыров, Аида Багышбекова, Нургыз Токтогонова, Бекзат Орозбеков, Айдай Мусаева, Саян, Пантера, Медербек Токтурбеков жана алып баруучу Максат Давронов бар. Бул блогерлердин эң аз дегенде 18 000, алды миллиондон ашуун катталуучусу бар. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар үчүн кумар оюндары тыюу салынган. Германияга ишке орношууну убадалган компания. Ал эми блогерлер Айпери Чотонова жана Аман Байсеитов студенттерди жайкы каникулда ишке орноштурууну убадалган Go to Germany компаниясын жарнамалаган. Студенттер бул компанияга катталганы менен чет өлкөгө кете албай калганын Медиа Хабтын журналисттерине айтып берген. Жабыр тарткандар блогерге ишенип мындай кадамга баргандыгын белгилеген. MCN Coin чыры. Буга чейин MCN Coin'дун негиздөөчүлөрүнө карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2025 жылдын февралында негиздөөчүлөрдүн бири Исрадин Соомбеков кармалып, ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган. Анын айтымында компания 1,5 жыл ичинде жарандардан 2,5 миллион доллар чогулткан. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева MCN Coin'дун чырына байланыштуу коомчулуктун сынына кабылган. 2024 жылдын декабрында Бишкекте өткөн иш-чарада ал лотерея жана концерттик бөлүктү алып барган. Бул иш-чарада тартылган видеолор кийинчерээк MCN Coin'ди жарнамалоо максатында колдонулган. Мындан тышкары, Эркинтоо мамлекеттик элчиси аталган компанияны элге таанууда салым кошкон. Дал ушул медианын аянтчасында Исрадин Суvanбеков менен болгон маек жарыяланган. Бул коомчулукта жана медиа өкүлдөрүнүн арасында сынга алынып, мамлекеттик медианын маалымат жайылтуудагы жоопкерчилиги тактыгы талкууланган. Эске салсак, блогерлердин аудитория алдындагы жоопкерчилиги тууралуу маселе буга чейин Жогорку Кеңештин трибунасында дагы көтөрүлгөн. Алсак, депутат Эмил Токтошов блогерлер бир нерсени жарнамалоодон мурда анын сапатын жана мыйзамга дал келерин аныкташы керектигин айткан. 2023 жылы кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык финансы пирамидасын жарнамалоо ири өлчөмдөгү зыян келтирүү менен коштолсо, 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып салуу жоопкерчилиги каралган. Ушул жылдын февраль айында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев коомдо блогерлердин бишмердүүлүгү тууралуу мыйзамды иштеп чыгуу муктаждыгы пайда болгонун билдирген. Кийинки чыгарылышта блогерлер мыйзамга каршы келген кайсы иштерди жарнамалап жайылтканы тууралуу айтып беребиз. Ал эми сиз кайсы блогерге ишеним артасыз? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Эржан Шаршеев болдум. Көрүшкөнчө.